Тайненин батасы. Чыгарманын автору Кылычбек Нусубалиев. Кеч күз. Айыл четиндеги дубалы да, чатыры да аттын тезеги аралаштырылган сары топурак менен шыбалган жалпак тамдын моорунан көзгө көрүнөр көрүнбөс түтүн чыгып турду. Үй жанындагы бирин-серин гана жалбырагы калган бака тиректе отурган бир нече карга карк 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 этип жакында кар жаарын, кыш келээрин өз тилинде кабарлап жаткансыды. Мештеги чоктун табы кеттиби же кеч кирген сайын күзгү суук күчүнө кирүүдөбү айтор улам барган сайын үйдүн ичи муздап баратат. Күзгү кыска күндүн шооласы азайган сайын буюмтайындар көзгө көрүнөр көрүнбөс тарта үй ичин караңгы басып баратат. Мына ушул караңгы бөлмөдө жылаңач теректеги каргалардын үн салганын тыңшап, кууш терезедеги агыш шооланы карап, Нурбай абышка кыймылсыз жатты. Анын мынтип жаткандан башка аргасы жок. Анткени мурда эле ооруп жүргөн колу буту шал болуп, кыймылсыз калганына жыл айланды. Сырттагы каргалардын каркылдагын чоң машиненин дүрүлдөгөн үнү бузду. Бул айылдын оорукчан пенсионерлерине колхоздун башкармасы тарабынан жардам иретинде берилген 2 тонна көмүрдү алып келаткан машине болчу. Нурбай ата машине келип, үйдүн жанына токтогонун, гүрүлдөгөн моторунун үнү өчүп, карс этип эшиги жабылганын, «Үйдө ким бар? Көмүр алып келдим» деп зоңкулдаган шофердун үнүн да укту. Бирок куураган шал оорусунун айынан жооп бере албады. Ушул жаман оору Нурбай атаны адеп колбуттан, анан үн сөздөн да калтырып, эки көзүн гана жалдырата каратып койгон. Үйдүн жабыс каалгасын ачып, кайнатасына жүгүнгөн келинге окшоп эңкейип кирген узун бойлуу жигит кыймылсыз жаткан Нурбай атаны көрүп, «Олдо байкуш киши-ай, үйдө сизден башка эч ким жокпу? Көмүрдү алдым деп ким бул кагазга кол коет эми? Сизди жалгыз таштап коюп, кемпириңиз кайда кеткен? Апа экөөңөргө кол ордуна кол, бут ордуна бут, көз ордуна көз болуп жүргөн кызыңар Жамиля кайда?» деп сүйлөнүп алды. Жаңы эле коңшусу Абдыжапардыкына чыракка май сураганы кеткен Сейдөгүл апа, «Олдого койгон-ай, 2 күн күткөн көмүр, мынтип мени үйдөн чыкканда келгенин карасаң, эми мен жок башкага кетип калбагай эле» деп машинени көрүп өзүнчө сүйүлөнүп, ичмекчи болгон чайын таштап, галошунун апкытын баса кийген боюнча артынан үрүп чыккан күчүктү да карабастан, коңшусуна эмнеге келгенин унутуп, машинеден калган чаңды аралай басып, шашыла жөнөп калды. Сейдөкүл үйүнө келгенде машиненин айдоочусу Жоомарт көмүрдү түшүрүп койгон эле. Машиненин борту көтөрүлгөндө шагырай түшкөн көмүрдүн үнүнөн чоочуган каргалар уча качышкан. Машине оор жүктөн кутулуп жүрүп кетти. Айыл ичинде кээде гана абалап үргөн иттердин үнү угулбаса, айлананы кайрадан жымжырттык басты. Бозоргон асмандагы сөөк жылытар илебинен кайткан күзгү күн батаарына жакындап барат. Мына ушул күздүн салкын жымжырттыгында мектептен келе жаткан курбу кыздардын кыткылыктаган булактай тунук күлкүсү тынч жаткан айылды аралай алыска угулду. Бул көчөнү бала кыял күлкүсү менен көрккө бөлөгөн курбу кыздар Нурбай атанын небереси Жамиля менен Абдыжапардын кызы Сымбат эле. Короонун сыртындагы көмүрдү көрүп, Жамилянын кабагы бүркөлүп, акырын үшкүрдү. Кайра бир чети кышта тезек тербей, көмүр жагып, үй жылуу болорун ойлоп кубанды. Жамилянын маанайы түшкөнүн байкаган Сымбат, «Азыр мен үйгө кирип суранып чыгайын, анан экөөлөп тез эле ташып коебуз» деп Жамиляны сороткон болду. Жамиля үйгө кирип, дайын турган айранды нан менен ичип, Сейдөкүл апага жардам берүүгө чыкты. Сейдөкүл күрөк менен көмүр салган эки чаканы Сымбат менен Жамиля кезек менен ташып бүткүчө, күзгү кыска күн бүтүп, караңгы да кирип келди.
Жылдызсыз түндүн караңгылыгынанбы же көмүрдүн чаңынанбы айтор эки кыздын жылтыраган көзү гана көрүнүп калды. Чынында Нурбай менен Сейдекүл Жамилянын өз таята тайнеси эмес болчу. Булар өздөрү балалуу боло алышпагандыктан Жамилянын атасы Бекиш менен апасы Буурулдан уулу Саматты сурап барышса, ал «Мен бул чал кемпирге бала болбойм» деп көгөрүп туруп алган. Ошондо Нурбай менен Сейдекүлдүн шагы сынгандан томсоруп турганын байкаган 5 жаштагы секелек кыздын боору ооруп, «Анда мен кыз болом» деп апасы тигип берген чий баркут чапанын сүйрөп ээрчип кеткен. Нурбай менен Сейдекүлдүн ошондогу кубанычын жана Бекиш менен Бурулдун кызы Жамиля менен коштошуусун сырттан байкаган адам кубанычтан да, кайгыдан да көзүнө жаш алып, оор үшкүрбөй коймок эмес. Жетилип, жашы 18ге келген Нурбай өтө шок эле, тамаша көйдө болчу. Өзү теңдүү кыз келиндерди көчөдөн жөн өткөзбөй тийише берчү. Атасынын боз жоргосу токулуу турган болсо, мине калып, айылдын аягындагы жардын бооруна жабышып өскөн жалгыз мажурумталдын түбүнөн чыккан булактан бакандап суу ташыган кыз келиндердин башындагы жоолугун жула каччу. Ата-энеси үйлөнүп алса токтолор деп Нурбайды 18 жашында эле үйлөндүрүп коюшкан. Бирок Нурбай дале болсо эки жакка абайлап караган жок. Көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы демекчи шоктугу калбады. Балким наристелүү болуп калышса, кичине өзүн ата сезип, токтолор беле, бирок Кудай Нурбайга таарынганбы, башкаларга берген наристени анын үй бүлөсүнө ыраа көрбөдү. Нурбайдын ата-энеси ошол кезде айыл боюнча орто бай тургандардын катарында эле. Алар тукумубуз үзүлбөсүн деп Нурбайга 21 жашында экинчи жолу аял алып беришти. Жылдар жылга тогошуп 1932 жылда кирип келди. Мына ошол жылдын кышы катуу суук болуп, кар аябай калың түшүп, кыштын мойну жылдагыдан узарды. Өзгөчө коңшу казак элинин башына оор күн түштү. Бул бир тууган элдин мал жаны кырылып, эл ачарчылыктан жанды арачалап калыш үчүн кыргыздарга жардам сурап келишти. Сыртта кычыраган кыш. Нурбай боз үйдүн так ортосундагы темир печкага кичине эт асып коюп, кадимки ичигине оронуп жаткан. Адеп иттер үрүп, анан карды кычырата басып келе жаткан добуш угулуп, «Ассаламу алейкум, кожоюн. Уруксат этсеңиз, үйгө кирели. Кудай конокпуз» деген үн чыкты. Нурбай көзүнүн кыры менен «Ким экен, карачы?» деп белги берди эле, абышкасынын ишаратын байкаган кичүү аялы тура калып, боз үйдүн каалгасын ачты. Сырттан кыштын суугу менен кошо бир уул, эки кыздын ээрчиткен казак үй бүлөсү кирип келип, «Ойбай, бауырым, уруксат этиңиз. Тоңуп өлөтүн болдук. Аман алып калыңыз, суранабыз. Таң аткыча отко жылынып алайык. 2 күн болду, бир өзүм нан жемей, карныбыз да аш. Кудай үчүн суранам, жардам кылыңыз» деп казакча суранып калды. Келгиле, төргө өткүлө, казак туугандар, деди жамбаштап жаткан Нурбай кичине өйдө көтөрүлгөн болуп. Бизде кыргызда Кудай конокту куру калтырган эмес. Кудайым өзү буйруган оокатты тең бөлүшпөсөк, анда кыргыз менен казактын туугандыгы кайсы? Деп Нурбай дасторкон четин кол жаңсай көрсөтүп, отургула деген ишаратын жаңсады. Түн катып, жөө жалаң жүргөн казак үй бүлөнүн ата-энеси жайылып турган дасторкондун четине, ал эми жаш балдары боз үйдүн так ортосунда турган темир мешти айлана отуруп, колдорун ушалап, жылынууга киришти. Казандагы эт бышып, ортого коюлуп, баары тең жешти. Эттин артынан ысык шорпо да ичишти. Эт этке, шорпо бетке демекчи курсагы кичине тойгондонбу, же сууктан жылуу үйгө киргенденби, жарык жанган чырактын жарыгынанбы, айтор кыздарынын улуусу Сейдекүлдүн эки бети албырып,
көздөрү балбылдап, төрдө олтурган Нурбайдын жүрөгүн бир болк эткизди. Эртеси таң атаары менен Кудай конок болгон казак үй бүлөнүн атасы Нурбайга алкышын айтып, сапарын уламакчы болуп камынды. Ой туугандар, силер таң атпай шашып кайда? Бир аз тура тургула, деп мал келин жайгарып жүргөн Нурбай сарайдан чыга келди. Бул силер эми кайда барасыңар? Үстүңөрдө жылуу кийимиңер жок экен. Ачкадан же болбосо күндүн соогунан тоңуп өлөсүңөр. Макул десең, менде мындай бир ой бар. Тиги улуу кызыңарды мага таштап кеткиле. А мен силерге үстүңөргө жылуу чапан, бир баштык буудай, анан дагы жолго бир аз гүл азык берем. Кандай дейсиңер? Деп кечинде жүрөгүн бир болк эткизип койгон казак кызы Сейдекүлдү алып калуу аракетин кылды. Кыздын аке шешеси өздөрүнчө күбүрөшүп, анан жакшы эле киши экен. Кызыбыз суукка тоңуп калгыча, бул жерде калса кор болмойтун чыгар, деп башка аргалар жоктон улам Нурбайдын айтканына макул болушкан. Ал кезде Сейдекүл жаңы гана 14кө чыккан секелек кыз эле. Мына ошентип Нурбай 3-чү ирет төшөк жаңыртып, 14 жаштагы Сейдекүлгө нике кыят. Күндөр айга, айлар жылга алмашып, гүлдөп турган гүлдү кайра кар басып, өмүр чиркин турбайт экен бир жерде, жашта күлүк, картайганда жай басып. Секелек кыз Сейдекүл алгачкы күндөрү ата-энесин сагынып, куса болуп, булактын башына сууга барганда көз жашын көл кылып ыйлап жүрдү. Анын үстүнө өзү теңдүү кыздар менен бала неме оюнга алаксып кетип, Нурбайдын улуу байбичесинен таяк жеген күндөрү да болуп калчу. Жылдар өтө берди. Нурбай да мурдагыдай болбой, ал күчтөн тая баштады. Жыгылганга муштаган болуп, эки аялы бирдей кетип, Сейдекүл экөө үйдө жалгыз калышты. Сейдекүл кетейин десе, барчу жери жок. Ата-энеси бир туугандарынын да дайын дарегин билбейт. Кат жазып издейин десе, кат сабаты жоюлган эмес. Жада калса почтага да пенсия алыш үчүн Жамилясыз бара албайт. Жамилянын тайта тайнеси үчүн кол коюп, ай сайын пенсия алышы почта кызматкерлери үчүн көнүмүш болуп калган. Нурбай колуна бир аз акча тийип, дүкөнгө барып калса, баягы эле бала кыялын койбой, сатуучу кыздарды тамашалап жөн кетчү эмес. Жамиля тайта тайнесинин эрке кызы болсо да, өз ата-энесинин мээриминен эрте ажыралганын улам чоңойгон сайын биле баштады. 50 жылда эл жаңы демекчи, Нурбайдын коросундагы мал азайып, жалгыз уюу эле калган. Экөө ортодогу жалгыз эрмеги 5 жашында багып алган жээни Жамиляны эркелетип, пенсиялары тийгенде айылдын дүкөнүнөн ага каалаган курчагын, жактырган жаңы көйнөгүн сатып бергенде чоң рахат алып калышчу эле. Орозонун улуу күнү Бекиш менен Бурулда кызын сагындыбы же ооз ачырып сооп алалы дештиби, айтоор Нурбай менен Сейдекүлдү келип ооз ачып кетүүгө чакырды. Жаңы эле мектептен келип, бул кабарды уккан Жамилянын сүйүнгөнүн сүрөттөп айтуу кыйын эле. Өз үйүнө келип, улуулар төркү үйдө тамак жегиче Жамиля бир туугандары менен ойноп, сагынычын таркатты. Эртеси уйкудан көзүн ачаар менен Жамиля апасы менен тайнесинин сөзүн тыңшап, жылуу төшөктөн турбай, дагы бир күн өз үйүндө ата-апасынын жанында болгусу келип, «Апа, тайне, ичим ооруп жатат», деп калп эле онтуп алды. «Ой, айланайын, берекем десе, түндө ачылып калган го, күндө өзүм жаап жатчу элем», деп Сейдекүл чочуп кетти. «Ооба, сиз карап, биз карабайбыз да, биз эми башка болуп калбадыкпы? Бир күн конокко келип да жөн кетпейсиз деги», деп Буурул таарынгандай булкулдады. Сейдекүл бир чети кызын алып алышаарынан коркуп, Буурулдун астында бир аз тура эмес сүйлөп алганына өкүнүп, эмне дээрин билбей жалдырап туруп калды. Тайнеси менен апасынын айтыша түшкөнүн байкаган Жамиля уялганынан жуурканга башын катып, «Каап, эми эмне болор экен?» деп тынч жатты. Жамиля мындай болот деп ойлогон эмес.
Бала неме дагы бир күн калып, бир туугандары менен ата энесинин жанында болгусу келген. Нурбай менен Сейдекүл өзүн канчалык эркелетсе да, Жамиля өз ата энесин сагынып, куса болуп жүрөт. Бирок аны тайат ата энесине эч билгизбей келет. Жамилянын өзүнө өзү тең, акылдуу кыз болуп чоңоюп келе жатканын көрүп, Нурбай менен Сейдекүл биринчиден Кудайга ыраазычылык билдирип, анан Бекиш менен Буурулга рахматын айтып калышар эле. Чындыгында Жамиля өзү кичинекей кыз болсо да, чоң адамдардай ой жүгүрткөн, өтө акылдуу, боорукер кыз. Тайнеси менен апасынын ортосунда абал дагы курчуп кете электе кетели деп шашып пушуп кийинип, тайнеси тигип берген чолок чапанын сүйрөп, «Тайне, жүрүү кетели. Ичим басылып калды. Эшикте эшегин минип таятам күтүп турат», деп күнөө кылган адамдай каректеринен жаш айланып, башын шылкыйтып, Сейдекүлдүн колун кармап эшикке жетеледи. Жолдо келе жатып эмнегедир Жамиля кечинде ооз ачып отурган аталардын сүйлөшкөн сөзүн эстеди. Арасында бир да карасы жок аппак сакалын төшүнө чейин жайкалткан аксакал ата чапанынын чөнтөгүнөн кичине жүз арчыга оролгон макисин алып жатып, сөздү мындай деп баштаган. Бул талас өрөөнүн жогору жаагында кадимки өтмөк ашуусунан түшө берген айылда азыркы менин курагымда бир Айтике деген карыя болгон экен. Анын карыганда көргөн жалгыз уулу Амантай бойго жетип, эс тартып баштаганда эл оозуна алынып, акылдуу, адамгерчиликтүү, эл жерин ойлогон, ошол кезге салыштырмалуу анча-мынча билимдүү чыгат. Бир күнү айылдын эли чогулуп, Амантайды эл башы бий кылып шайлашат. Ошентип Амантай бий болуп күндөр өтө берет. Эл оозунда элек жок демекчи, айыл ичинде баласы бий, атасы пайгамбар жашына келсе да намаз билбейт деген сөз таркап, ал сөз Амантайга да жетет. Ата, айыл арасында сизди намаз билбейт деген сөз чыгып жатат. Тиги Айыш атам Борбашка барып намаз окуганды үйрөнүп алсаңыз жакшы болот эле, дейт Амантай кечки тамакты ичип отуруп. Картайганда баламды элге сөз кылбайын, анын үстүнө намаз окусам деп өзүм деле ниет кылып жүрбөдүм беле, деп ойлогон Айтике эртеси эле бала кезден чогуу өскөн тең туштоосу Борбашка келет. Борбаш Айтикенин айткан кебин угуп, анан мыйыгынан күлүп: «О, досум, ниетиң кабыл болсун. Биз экөөбүз ээрчишип дагы канча жашайбыз, аны бир гана Кудай өзү билет. Анын үстүнө намаздын пайдасынан башка эч зыяны жок», деп досун намазга жыгат. Ошентип Айтике намаз үйрөнүп, аны өзүнчө окуй баштайт. Бир күнү Амантай атасына намаз окуп бүтүп жатып, «Алсам бербесем, алсам бербесем, алсам бербесем» деп 3 жолу бата кылганын угуп калып: «Ата, бул эмне деген бата? Муну сизге ким айтты?» десе, Айыш атасы Борбаш үйрөткөнүн айтат. Эки достун тамашасын терең түшүнбөгөн Амантай жини менен барып: «Сиз эмне менин атамды шылдыңдайсыз? Бул эмне деген намаз?» деп Айыш атасына катуу айтат. Ошондо Борбаш: Балам, өзүң бий болсоң да тең туштардын тамашасын түшүнбөйт экенсиң», деп тарынган боюнча өгүзгө боз үйүн артып, үй бүлөсү менен айылдан көчүп кетет. Күндөр учкан куштай өтө берет. Айтике улам арыктагандан арыктап, кабагыдан негедир ачылбайт. Эч ким менен сүйлөшпөй өзүнчөлөйт. Башына оор иш түшкөн кишидей ой басат. Бир күнү Амантай: «Ата, сизге эмне болду? Бир жериңиз ооруп жүрөбү? Же бир нерседен кем болуп атасызбы? Айтыңызчы ачыгын», дейт. Балам, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эч жерим деле оорубайт. Жөн гана сыр чечишип, кээде тамашалашкан досум жок. Жалгыз тең туштоосум Борбаш эле. Аны сен таарынтып койдуң», деген экен. Ошондо Амантай улуулардын тамашасын түшүнбөгөнүн мойнуна алып, астына ат мингизип, үстүнө ичик кийгизип, тизе бүгүп кечирим сурап, Борбашты айылына кайра көчүрүп келген дешет.
Күн уясынан бир топ көтөрүлүп, аба ырайы эртең мененкиден ысый баштады. Таң агарганда кетменин көтөрүп, өзүнө бөлүнгөн эгин талаасын сугарганы кеткен Бекиш арабанын үстүндө соксоюп бараткан эки чоң жана бир кичине каранды алыстан көрүп: «О Кудайым, ушул үч пендеңе жардам кыла көр, айылына аман эсен жетип алышсын. Күн батыштан келе жаткан кара булуттарды бир азга кырмай тур, ак жаан астында калып ооруп калышпасын», деп суранган. Кычыраган кыш да кирип келди. Жамиля мектептен кийин чогуу окуган кыздар балдар менен муз тээп ойногонго барат. 2ден же 3-4төн чурмашып алып, мектептин артындагы дөңдөн муз тээп, кээде муздун аягына чыгып, кээде орто жолдон бири куласа, баары жыгылып, күн караңгы киргенде пальтосунун этегине муз тоңгончо үшүгөнүн билбей ойногон балалыктын бактылуу күндөрү көп болду. Бир күнү айылдын почточусу: «Жамиля, бери келчи. Эмне, силердин Казакстанда туугандарыңар барбы? Мына, силерге Казакстандан кат келди», деп конверт карматты. Жамилянын кичинекей жүрөгү бир чоң жамандыкты сезгендей болк эте түштү. Кап, бул каттын ээси ким болду экен? Анан ага бизден эмне керек? Деген түркүн ойлор Жамиляны бушайман кылды. Кап, бул катты эмне кылсам? Тайтам менен тайнеме барып окуп берсемби, же мешке салып өрттөп жиберсемби? Эмне кылсам? Тайнем казактын кызы эле. Аны таятам: «Мен сени бир табак артпага алмашып алгам. Болбосо үй бүлөң ачкадан кырылып калмак. Сенин барар жериң жок. Тентеген маңка казак десе», деп Нурбай бозого тоюп, кызуу болуп келген күндөрү Сейдекүлдү басынтып урушканын Жамиля далай укканы бар. Сейдекүл да Нурбайдан кем калбай, казак дилин берсе тилин бербейт дегендей: «Олдо Кудайым ой, муногу Нурбайды карачы, же мени албадың го. Эми дагы канчага чейин ушул келе сонун басынтып сүйлөгөнүн угам», деп жини келгенде сөзүнүн жарымын кыргызча, жарымын казакча айтып сүйлөнүп калар эле. Ал күнү Жамиля кат жөнүндө эч кимге билгизген жок. Сабактан чыгып, курбулары менен муз тепкени кетти. Эмне болсо да катты биринчи өзүм окуп көрөйүн деп, Жамиля мектептин артындагы кароосуз калган эски сарайга барып, бир уруулук иш кылган немедей эки жагын элеңдеп карап алып, катты ачууга киришти. Кат казакча жазылгандыктан Жамиля бир окуганда маанисине толук түшүнө албай, кайра 3-4 ирет окуп, анан барып кат эмне жөнүндө жазылганын түшүндү. Тайнеси эртең эле Казакстанга кетип калчудай болуп, эмне кылаарды билбей, Жамилянын көзүнөн жаш айланып турду. Жамиля катты окуп бүтүп, аны бирөө аңдып тургансып, колунан бул сырдуу катты жууп алчудан бетер сумкасынын терең түбүнө катып койду. Эми кандай кылсам? Катты окуп берсемби? А эгер катты окуп берип, анан жооп жазсак, тайнемдин туугандары келип алып кетсе, мен эмне кылам? Тиги төшөктө турбай жаткан таятам эмне болот? Жок, ушунча жыл бирге жашап, жашоонун ысык суугуна чогубушкан таятамды таштап кетпестир. Анан калса, таятам мынтип төшөктө жаткан кезде кантип кетсин? Жок, тайнем андай киши эмес. А бирок ушунча жылдан кийин өз туугандары табылып жатса, кантсе да тууган да. Катты окуп берсем, тайнемдин жүрөгү жарылып кетпес бекен? Деген миң түркүн ойлор Жамилянын уйкусун төрт бөлүп, түнү бою ары бери оонап, уйкусу качты. Күндөр поезддин чиркешкен узун вагондорундай болуп, бири-бирине окшошуп өтүп жатты. Жамилянын жүрөгүн өйкөгөн баягы кат сумканын ичинде катылган бойдон жүрдү. «Тайне!» деди бир күнү үнүн угулар-угулбас чыгара күбөрөнгөн Жамиля. Кечки тамак менен алек болуп жүргөн Сейдекүл аны угуп да койгон жок. «Тайне!» жанагыдан үнүн каттуу чыгарды Жамиля. «Секетиң болоюн берекем десе, эмне болду? Эч жериң оорубай элеби? Тынччылыкпы деги?» деп Сейдекүл күйпөлөктөй түштү. «Жок, Тайне,
эч жерим деле ооруган жок. Сизден сурайын дедим эле. Мен сизди жакшы көрөм. Сиз да мени. Анан тайтамды жакшы көрөсүзбү? Деди Жамиля аянычтуу үндө. Ой, бул эмне дегениң? Менин сенден башка эркелетип жакшы көрөр эч кимим жок. Антип жаман ойлобой жүр берекем десе. Тайтаңды да жакшы көрөм. Силер менин бул жашоодогу эң жакын адамымсыңар, деди Сейдекүл. Ал кичинекей Жамиляны жакшы көргөнү менен 1 жылдан бери төшөктө кыймылсыз жаткан абышкасы Нурбайдан тажап калган. Тайне, деди Жамиля жана баштап аягына чыкпай калган сөзүн кайра улап. Сиздин казак туугандарыңыз табылып калса, бизди таштап кетпейсизби? Деп Сейдекүлдү суроолуу карады. Ок, кайдагы туугандар? Андан бери канча заман өттү. Менин туугандарымдын бар жогун бир Кудай билет. Мени кайдан тапмак эле? Сейдекүл бир чоң үшкүрүп алды. Чындап эле бизди таштабайсызбы, Тайне? Деди дагы Жамиля. Ой, сага бүгүн эмне болгон деги? Эртеден бери кайдагы ойдо жок сөздү баштап, кулагымды жедің го? Деги айтчы, эмне болду сага? Деди Сейдекүл. Өткөндө мага почточу эже бир кат берген. Ачып, окуп калсам, сиз жөнүндө экен. Кат Казакстандан келиптир, дегенде Сейдекүлдүн жүрөгү жарылып кетчүдөй болуп, тамагына кептире түштү. Кана, алып келчи, ал катты көрөлү, деп катты окуп жиберчү кишидей сурады. Жамиля жүгүрүп барып, баягы сумканын түбүндө жүрө берип, эскилиги жетип, араң турган катты Сейдекүлгө кармата салды да карап турду. Сейдекүл колундагы катты окуп жиберчүдөй болуп, колуна алып, бир топко үнсөзсүз ак баракты тиктеп, анан Жамиляга карап, «Мээ кызым, окучу?» деп кайра бере салды. Жамиля, «Тайне, кат казакча жазылыптыр. Бир эмес 5 ирет окуп, анан араң дегенде түшүндүм. Сиз мага чейин бир эжеңиздин кызын багып, ал бойго жеткенде өзүнүн Казакстанына кетип калыптыр. Мына ошол кызыңыз күйөөгө тийип, балдары да бар экен. Анан сизди сурап жазыптыр. Аман эсен болсоңуз, бизге конок болуп кетиңиз дейт. Азыр ал кызыңыздын аты да казакча экен», деп Жамиля катты жазган кыздын атын издеп калды. Тайнесинин тизесине башын коюп, катты окуп аткан Жамилянын бетине Сейдекүлдүн жылуу көз жашы тамып кетти. «Тайне, сизге эмне болду? Эмне ыйлап атасыз?» деп Жамиля ордунан ийне сайгандай так секирип турду. «Болду, ыйлабаңыз. Сизди көрүп, тайтам да кейит. Сиз өзүңүз айтпадыңыз беле? Тайтамды кейитпейли деп. Болду эми, ыйлабаңыз», деп өзү секелек кыз болсо да чоң кишидей болуп Сейдекүлдү сооротуп жатты. Мына ошол кыштын узун түнүндө кичине терезеден жалтырай көрүнгөн чырактын жарыгы таң аткыча өчкөн жок. Бул түн өзүнчө эле таң атпас болуп узарып кеткенсиди. Ордунда жаткан Сейдекүл, кичинекей Жамиля, анан калса ордунан туруп үн ката албаса да, баарын угуп, баарына акылы жетип жаткан Нурбай үчүн да өзгөчө узун түн болду. Нурбай Сейдекүл менен Жамилянын уйкусуз ары бери оонап жатканын сезип турду. «О, кудуреттүү, күчтүү Кудайым, мени ордуман тургузбасаң да, жок дегенде кемпирим менен кызыма айтаарымды айтып, кечирим сурап калайын. Суранам, ушул түнү мага сүйлөгөнгө тил берчи. Анан чымындай жанымды алсаң да даярмын», деп Нурбайдын ансыз да кубаты кеткен көзүнөн жаш мөлт-мөлттей түштү. Сыртта кычыраган кышкы чилди. Мештеги от ичак өчкөн. Үйдө кечиндегиге караганда салкын болуп калган. Башка күндөрү түнкүсүн бир маал Сейдекүл туруп, мешке күн мурун дайындап койгон челектеги көмүрдөн 2 же 3 калак салып койчу. Бүгүн аны да кылган жок. Муздак үйдө үшүгөн Жамиля жуурканга орунуп алып, жалтыраган эки көзү менен асманда улам бирден азайган жылдыздардан жалгыз калган чолпонду карап жатып, таңкы таттуу уйкуга көзү илинип кетти. Түш да көргөнгө жетишип калды. Түшүндө тайтасы Нурбай баягы карагер күлүгү менен көчөнүн чаңын асманга чыгара чаап жүрөт. Күлүктүн 2 таноосунан чыккан буусу, алка-шалка тери Нурбайдын карагерди алыстан бери чаап келе жатканын айтып турду.
Нурбай көчөнүн так ортосуна келип, карегердин тезгинин тартып, атты ары бери ойноттуп, анан айылдын үстүндөгү ата бабалардын сөөгү жаткан мүрзөнү көздөй чаап кетти. Таттуу уйкуда жаткан Жамиля «Тайта!» деп кыйкырган үндөн өзү чоочуп, эки көзүн ачты. «Ай, мен сабакка кечкен турбаймынбы?» деп шаша кийинип мектепке жөнөп кетти. Уйкусу канбай калдыбы, же түндөгү түштөнбү, же болбосо кечеки тайнеси менен болгон сөздөнбү? Айтор Жамилянын кабагы сус. Мектепте сабак кандай өткөнүнө дагы көңүл бурган жок. Бир-эки жолу мугалим эжейинен дагы эскертип алды. Эптеп эле акыркы коңгуроо кагылаары менен эч кимге карабай үйүн көздөй жүгүрүп жөнөдү. Үйгө жакын келгенде топтолгон эл, ары бери иретсиз шашып баскан адамдар, бирин экин байланып турган аттар Жамиляга суук кабарды алдын ала айткансыды. Эшиктин алдындагы бака теректин жанында боз үй тигилип калыптыр. Боз үйдүн ичинде Сейдекүл кошогон кошуп отурат. Кара чегин кичүүле, кара келин минчүле, кайран Нурбай абышкам, калдайып аман жүрчү эле. Ак калпагын кийчү атына тыкын минчеле, абышкам менин колумдан, жетелеп дайым жүрчү эле. Боз үйдүн сыртында 2-3 турган айылдын аксакалдарынын бири Нурбайдын ичер суусу бүткөн экен акыры. Байкуш пенделик кылып 1,5 жыл төшөктө кыйналып калды. Балким бул жалган жашоодон чын дүйнөгө кеткени оң болду го, десе экинчиси баарыбыз бир Кудайдын колундабыз. Кудайым өзү билет кимибизди качан кантип алаарын, деп кобурады. Жамилянын өз ата-апасы да эч ак келишиптир. Аларды көрүп Жамиля көзүнүн жашын көл кылып ыйлап алды. Ошентип айылдын эли чогулуп, Нурбай абышканы да жерге берип келишти. Боз үйгө кирип Куран окулган соң, улам биринин артынан бири кетип отуруп, үйдө Сейдекүл, Бекиш, Бурул жана кызы Жамиля төртөө калды. Эртеси Сейдекүл тышта жүргөндө Жамиля Бурул апасына карап, «Мен эми эмне кылам? Өз үйүмө кетемби?» деп сурап калды. Бурул «Кой балам, сени кантип алып кетебиз? Тайнең эмне дейт? Анан аны кантип жалгыз таштап кетебиз? Сен тайнең менен жашап тур, биз келип турабыз. Силер да ээрчишип бизге конокко барып турасыңар», деп сыртынан кызын сооротуп айтканы менен ичинен өзү да ыйлап турду. Жамиляны бир күн калтырбай алып кеткиси келип, бирок абышкасы Бекиштен коркуп, анан калса айыл апа эмне дейт деген ой Бурулдун оюнан чыкпай кыйналып турду. Сейдекүл абышкасы өлгөндөн кийин Куран окутуп, улам келди кетти менен алаксып жүрүп, баягы казак туугандардан келген катты так рейстен чыгарып койду. Бир күнү автобус токтоочу аялдамадан казакча ыйлаган үн угулуп калды. Бул ойбайлап ыйлаган казак аялды Нурбай менен Сейдекүл кичинесинен багып өстүрүшкөн. Ал Сейдекүлдүн алысыраак казак эжесинин кызы Ботокөз болчу. Ботокөз да кичинекей кыз кезинде келип, кийин мектепти бүткөндө шаарга барып окуйм деп кетип, өз туугандарын таап кетип калган. Борбордо окуп жүрүп, бир казак жигити менен таанышып, кийин экөө баш кошуп түтүн булатышкан. Окуу жайды бүтүргөн соң өмүрлүк жары Сериктин Казакстандын Жамбыл облусунун Чуу деген туулуп өскөн айылында жашап калышкан. Серик менен Ботокөздүн жашоосу алгачкы жылдары жакшы өтүп жаткан. Жаш, жаңы үй бүлөнүн кожоюну Серик өзү окуп бүткөн адистиги боюнча колхозго иштеп, Ботокөз үйдө жаңы төрөлгөн бала менен кечке үй жумушу менен алек. Серик жумуштан келгенде өздөрүнчө кобурашып, кечки тамакты чогуу ичкен, баласын эркелеткен бактылуу күндөр көп болгон. Казактын кургак чөлүндө жайгашкан бул айылда катуу шамал болгондо учкан кумга окшоп өткөн күндөр бири-биринен анча деле айырмаланбайт.
Ботокөз катар менен төрөп, балдар менен үйдө. Серик эртели кеч жумушта. Анан кээде айлык алдык деп арак ичип келген күндөр да болуп калчу. Башында ботокөз Сериктин арагына көп маани берчү эмес. Бир аз ичсе ичет да. Балдарымдын атасы. Бизди багам деп кечки жумушта чарчайт, деп койчу. Бул арак деген жинди суу акырында отуруп Серикти да жумушунан ажыратты. Жумушу жок калган Серик казактын чөлүнөн сөксөл чогултуп, аны отун кылып сатып, ары тартса ары, бери тартса бери жетпей, эптеген жашоодо жашап калышты. Анан калса балдар да чоңоюп келатышат. Улам чоңойгону чоң кийинип, мектепке барыш керек. Мына ушул жетпеген жашоонун айынан ботокөз да иштейин деп чечкен. Ишке чыгайын десе, бала караганга эч ким жок. Мына ошондуктан ботокөз Сейдекүлдү эстеп, аны алдырып балдарын бактырмак болот. Сейдекүл менен ботокөз өткөн кеткенди эстеп, көпкө сүйлөшүп отурушту. Кичинекей Жамиля тайнесин айланчыктап жанынан чыкпайт. Түн бир маалда ботокөз Жамиляны уктап калды деп ойлодубу, Сейдекүлгө карап: Нурбай абышкаңдан ажырадың. Сен эми Кыргызстанда эч ким кармабайт. Жүрү мени менен өзүбүздүн Казакстанга кетели, деп сөзүн баштады. Пенсияны биздин айылга котортуп алабыз. Бул жакта эмне кыласың? Биз менен жаша, деди. Сейдекүл бир топко чейин үнсүз, сөзсүз ойлуу угуп отуруп анан: Жок ботокөз, мен азыр бара албайм. Али абышкамдын 40 боло элек. Анан эл эмне дейт? Бул казак Нурбайдын өлгөнүн эле күтүп жүргөн го, дебейби? Жамилянычы? Аны кантип таштап кетем? Мейли, 40 өткөзөлү. Жамиля эмне? Эч кими жок, жетим беле? Өз ата-энесине бере салабыз, деп айтканына, Сейдекүл көнүп келатканына ботокөз сүйүнүп, кудуңдай түштү. Бул экөөнүн сүйлөшкөнүн угуп жаткан Жамиля ордунан тура калып ыйлагысы келди. Бирок жакында эле абышкасынан ажырап, көз жашы жаңы эле кураган тайнесин капа кылгысы келген жок. Сейдекүлдүн да таштап кетерине анча ишене бербеди. Күндөр өтө берди. Конок болуп келген ботокөздүн кеткиси жок. Ар бир жума сайын колдо барды коюп Нурбайга Куран окутушат. Бекиш менен Буурул да колу бош болсо келип калышат. Алар келген күн Жамиля үчүн өзүнчө эле майрам. Бирок Жамиля баягы түнү тайнеси менен ботокөздүн сөзүн эч кимге айткан жок. Бала неме тайнеси таштап кетерине ишенгиси да келген жок. Ошентип жумалар учкан куштай өтүп отуруп, Нурбайдын 40 да өттү. Бир күнү Жамиля сабактан келсе, ботокөз Сейдекүлдү шаштырып: Көп ор нерсенин кереги жок. Бир сыйра кийимиңди, пенсия алган книжкаңды ал, деп сүйлөп жатыптыр. Эшиктен Жамиля жүгүрүп кирип: Тайне, сиз чын эле кетесизби? Деп Сейдекүлдүн бутун кучактап ыйлап жиберди. Олдо берекем ай, кантейин, бир бармагым тиштесем, бир бармагым ооруйт. Ыйлаба, мен кайра келем, деп Сейдекүл да көзүнүн жашын көлдөтүп жиберди. Күн эчак уясынан чыгып, көтөрүлүп калган. Биринеки айыл тургундары малын сугаруу үчүн көчөнүн аягында жардан чыккан булакты көздөй бара жатышат. Кээ бир үйдөн ит үрүп чыгып, сууга бараткан уйларда өчү бардай куйругуна жабышып, ары бери безилдеп чуркашат. Айылдын көчөсүнүн так ортосунда түйүнчүктөрүн көтөрүп, араң баскан эки чоң аял жана алардын этегин кармаган кичине кыз автобус токтоочу аялдаманы көздөй шашып баратышат. Үчөөсүнүн ою үч башка. Ботокөз көздөп келген максатына жетип, Сейдекүлдү алып кетип баратканына кубанып алган. Сейдекүл дагы өзүнүн тууган жерине кайтканына бир чети кубанса, бир жагынан 13 жашынан бери жашап калган айылын, өз кызындай болуп калган Жамиляны таштап баратканына ичи туз куйгандай ачышып баратат. Кичинекей Жамиля тайнесин алып кетип бараткан ботокөздү жек көрүп, тайнесин кантип алып калсам деп өзүнчө бушайман. Аялдамага жетип, бир аз дем баскыча, көчөнүн чаңын асманга сапырган сары автобус келип токтоду. Сейдекүл шашып-пушуп, чапанынын чөнтөгүнүн түбүнө түшүп кеткен бир орус рублин Жамилянын алаканына салып, өзүн бооруна бекем кысып,
Жакшы туруп, жакшы өс кызым, деп айтып, небересин көзүнө тике кадала карап калды. Жамиля да жалдыраган көздөрү менен Сейдекүлдү карап, үнсөзсүз катып турду. Мына, так ушул мезгилде бүткүл ааламда кыймыл токтоп калгандай, көк асманда учкан булуттар, жер шаарын айланып учкан күн, жер бетинде өз нугунда агып жаткан суу, жада калса 24 саат тынбай айланган сааттын жебелери да токтоп калгансыды. Жер шаарында бир да тирүү жан жоктой. Сейдекүл менен Жамиля үнсөзсүз коштошуп жатты. Эми бул экөө качан, кантип жолугат, же бири-бирин көрбөгөн тоолордой көрүшпөй калабы? Бир гана Кудайга маалым. Ботокөз түйүнчүктөрүн ары-бери тарткылап, автобустун арткы тар эшигинен араң батырып, "Болсоңчу эми, сени дагы канча күтөмүн?" деп өз тилинде Сейдекүлдү шаштырды. Автобус ушуну эле күтүп тургансып, Сейдекүлдүн кирээри менен кыйчылдаган эшиктерин жапты да артынан чаңга аралаштырган түтүнүн буркураткан боюнча жүрүп кетти. Айланасында бир жан жок. Жамиля жалгыз. Элеңдеп, эки жагын карап, кимге арманын айтаарын билбей, бир аз турду да, анан бирөө аны катуу чумчуп алгандай, көз жашын көл кылып, чыңырган боюнча чуркап жөнөдү. Аялдамадан Нурбайдын үйүнө чейин жай баскан адам 1 саатта жетчү. Болду болбоду 1 чакырым болот. Мына ошол аралыкта Жамиля ыйлаган боюнча чуркап жүрүп отурду. Бир заматта кайдан жайдан кара булуттар каптап, чагылган чартылдап, күн күркүрөп, артынан нөшөрлөгөн жамгыр да жаап жиберди. Бирок азыр эле күн чайыттай ачык туруп, анан жан жааган жаратылыштын бул өзгөрүшү, көчөдөгү элдин шашып үйлөрүнө жөнөшү Жамиляны эч кызыктырган жок. Ал үчүн азыр жер астын үстүн болсо да баары бирдей сезилип жатты. Жамиля түз эле үйгө кирип келип, жаанга суу болгон кийимин да которбостон сулк жыгылып түштү да, көз жашын эшикте жаап жаткан жамгырдай төгүп ыйлады. Көзү көнөктөй болуп шишигенче ыйлап жатып, чарчагандан уктап кетиптир. Бир маалда ойгонсо, түш ооп калган экен. Үй ээн. Анда санда күйрөп сүйлөнүп коюп, үй жумушун кылып жүрчү Сейдекүл тайнеси жок. Үнсүз, сөзсүз, кыймылсыз, бирок тирүү жанга караан болуп жаткан Нурбай да жок. Жада калса анча-мынча идиш салынып турчу шкафтын да эшиктери ачылып аңгырап турат. Жамиля ээн үйдө жалгыз калгандан коркуп, айыл арасында жүрчү кечки автобус менен өз айылы Арчагулга жетип калууга шашылып, өзүнө тиешелүү кийим-кечесин, китептерин жыйнап, тышта байланып турган итке бир аз арткан тамактарды чогултуп, сууга чылап берип, "Сен бүгүн ушуну жеп тур, мен эртең келем", деп, мындан соң тоокторго арпа жемден чачып, үйдү кулпулап чыгып кетти. Сейдекүлдүн кетиши жөнүндөгү кабар кичинекей Грозный айылына жазгы желдей болуп тез эле тарады. Жамиля автобуска түшөөрү менен андагы аялдар бир аз унчукпай калышты да, анан акырын шыбырашты. Карасаң, байкуш кызды ээн үйгө жалгыз таштап кеткенин. Казак тилин берсе да дилин бербейт деген ушу да. Жок дегенде ата-энесине тапшырып кетпейби? Кыргыз болсо мындай кылмак эмес. Бул сөздөр канча акырын айтылса да Жамиляга даана угулду. Жамиля автобустун арткы бурчунда энесинен адашкан козудай болуп көздөрүн жалдырап отурду. Ага эми автобустагы адамдар ач карышкырдай сезилди. Бир туруп Жамиля ордунан тура калып, "Болду эми, оозуңарды жапкыла. Менин тайнемдин жамандаганга эч кимдин укугуңар жок. Менин тайнем кайра келет. Ал жакшы киши", деп кыйкыргысы келди. Автобус Шекер айылына келип токтогондо, кызыл гүлдүү жоолугун артына байлаган, көк тукаба чапанын артында агарган чачына кошо өрүлгөн чачпагы бири-бирине урунуп шылдыраган кемпир: "Айланайын кызым, сен бул аялдардын сөзүнө таарынбай эле кой. Оозуна алы жетпегендер ушинтип сүйлөй беришет. Тайнең Сейдекүл жакшы киши, мен аны жакшы билем. Кудай буйрса келип калар", деп Жамиляны карап сүйлөнүп түшүп кетти.
Жамиля автобустун терезесинен көзүн албай, берки аялдарды карагысы да келбей, ичинен: «Мына, көрдүңөрбү, менин тайынем жакшы киши, ал келет», деп ойлоп койду.